дегенде күйүп турабыз го, намустуу келебиз го. Америкага эмне болуп келип калдым? Участник Олимпийских игр Расулбеков Бектөлөттөн алабыз. More energy, more focus. Бул жерден 2,5 айда эле 2-3 дизмаканы көтөрүп койдум. Баардык спортсмендер чогултушты, байланып камера тартылышты. Минимум 5.000 сом тапташ керек да, денегечи. Баардык нерсе ниетке жараша болот экен. Материалың жакшы экен, мен сени чемпион чыгарам деди да. Чемпион Американы уттум. Башка мамлекеттин атынан мындай чынында чыккым келбейт да. Эки булчун карап турат да бул жердечи. New people from different countries. Мындай духовный болуш керек да, баяс болуш керек деп атат. Өзүм оор атлетиканы 2014 баштагам. Бизде Токтогулда билесиз, оор атлеттер 70% Токтогулдан чыгат. Анан мен да ошо жанагы биринчи тренерим Руслан Капаев, Улан Молдосов, Изат Артыков деген байкалерди көрүп, сынып канчым. Бирок тилекке каршы мен өзүм кеч баштадым спортту. 10 классты бүткөн баштадым да, билелик. 16-17 жашта. 17 жашта. Бул негизи кеч да. 8 класста баштаган жакшы спортко. Анан залга Руслан Капаев деген тренердин колуна келип калдым. Өзү алысына школага келип чакырып, жаңы зал ачтым. Келгиле деп бардым, эрте жүргүнү бардым. Уже киргенде эле мындай өзүм оор нерсени жакшы көрөм да. Мындай физикалык нерсени жакшы көрүшүм негизи. Ага чейин эле мындай көчө спорту менен машыкчумун, мындай стрит паркаут дегенде бар го, ойноп, Сальташ. сальташ ошолордон анан киргенде эле уже аурасы жакты да мага. Оор атлетиканын киргенде эле карасам баардыгы тазалашып, мындай залдардычы жасалып, анан баардык чогуу разимкалдык, чогулуп мындай ага үйрөтүп, баарыбыз түзүп мындай. Жагып атат. Биринчи тренер устатым, биринчи тренерим да. Ошо үйрөтүп, анан ошентип агай үйрөтүп баштады секинден үйрөтүп, анан биринчи бул спортко келгеним устатың чоң таасир болот экен да. Ооба. Сени жүз салып, ошол нерсени мындан оор атлетикке керектүү нерсени мындай адамдын эртүүлүктү талкууланат, мындай тамактанып туртамалаш керек. Ошол бүт тренинг кылдырып, бүткөндөн кийин жарым сааттан отуруп лекция окуйт бизге. Психология. Анткени азыр мен сурнатпайм, психологический слабый болуп атат балдар депчи. Агай уже эле мен даярдап койгон экен да ошол убактачы, сүйлөпчү. Уже даярдап мен шангаға білесіз қой, еркерек да, ерікті болуш керек, анан коркуп турсаң өзүң ант көтөрөсүң дегендейчи. Анан ошондо эле район, область, анан чемпионат кырсам болуп эле бат-бат эле мындай агай айтты, сенин данный бар, мен сени көрдүм, материалың жакшы экен, мен сени чемпион чыгарам деди да. Мен да анын сөзүн уктум, айткан нерсенин убагында кылып, мындай баарын аткардым да. Анан ошентип ийгиликтен жаралып, сборныйга кошулуп, ошондон өзүм билгенде Олимпиадага барып келдим. Олимпиадага 2 жолу чемпионат мирадан кирдим медалга. Сабасат да замокчу. Чыгып кетпейт бул жакшы. Көтөрүп атканда ийилип кетпейт да жакшы. Эми оор атлет болуш үчүн оорду сүйүш керек да. Мындай көтөргөн сайын жактырышың керек. А сен мындай эптеп көтөрсөң өспөйсүң дагы анан түшүрүп аласың да. Бул мындай эртүү талкууланат да, сабырдуулукчу. Сабырдуу эртүү болуш керек. Мындай духовный болуш керек да, баяс болуш керек деп атат мындай айткандачы. Баяс кыздар да, чыгып. Чоң кыздар. Менден да чоң экен. Бул жерде канча убакыттан бери машыгасыз? Бул жерде Бул жерде 2 жыл болду машыкканыма. Мындан мурун башка жерде машыгат болчумун. Ал жерде жакшы эмес болчу. Бул жердеги тренер Тим өзгөчө мыкты тренер. Мен 1950-жылы Чикагода төрүлгөм. 1950. 1950-жылы азыр ошондо 75 жаштасызбы? 76 жаштагы мындай форма, 76 киши мындай формага кантип келди? Жаштыгымда эч кандай оор атлетика менен машыккан эмесмин. Эч нерсе. Мен жөн гана студент болчумун. Качан баштагансыз ошондо? Атлетиканы 1975-жылы атам жүрөк ооруп каза болду. Ошондо мен 25 жаштагы семиз студент бала болчумун, жөнөкөй гана. Мен китепке кызыгып, тарых жана математиканы аябай окудум. Башында жалаң эле китеп болчу. Анан мен түшүнө баштадым. Мага мындай атлетический форма керек экендигин түшүнө баштадым.
doing Анан things 80-ci more жылдары мен гребля менен машыга So, баштадым. in the 1980s, Андан I кийин- took up rowing, You started. and Күрөш менен машыктым. in the 1990s, Wrestling, күрөш менен машыктым. borba, Oh, yeah. Right? It's a wrestling. wrestling, Oh, you started wrestling, right? right? And then Күрөштөн кийин 20 жылдай машыккан деле жокмун. for 20 years, Ошол and боюнча then ковидтен during the кийин pandemic, 20-21 жылдары COVID-19 pandemic. мына атлетика менен I машыга started баштадым. this. Оор атлетика менен. Oh, yes. Okay, Uh-huh. we did it outside. Биринчи мен Because жоңара inside сыртымды there's a lot of resistance. I had a чыңдасам, бул trainer. залда He wasn't a coach. мен ички Tim is a дүйнөмдү да coach. He чыңдай lead баштадым. you, right? Yeah, great. Сборный командага 2015-жылы Өмүржан Молдос деген тренерге колун тапшырдым мени. Экен бизде билесиз, тапшырып берет да. 24 жашта. 24 жашымда тапшырып Сборный берди. команда. Анан ал жерден уже эки агайдын пландары окшош экен да. Мындай бар да, кээ бирки окшош эмес, базовый экен. Менин план мага жакты агай план элес. Жагып анан ал менден өзү сүйлөп калат, интервьюда көрүп алган экен да, ушул баладан чыгат. Мен чынында талантым жок спортто, оор атлетикада таланттуу деп айта албайм өзүмчү. Мындай эмгекчилмин да, аракет кылам. Бир нерсе кылдымбы, мындай түйүнө жеткенге чейинчи. Ошол нерсени көрүп алды, мени менен иштешем деп айтты да. Мен сени көп нерсеге жеткирем. Анда бир 160 кг көтөрчүм, 160 кг. Анан ошол биринчи рұқсатын тапшырып кетти. Ошол агай менен 2015-тен баштап 2024-кө чейин карады да мени. Ошол көп нерсеге жанагы ийгиликтери дагы мындай. Ал эми агай билесиң, СССРдин эмгек сиңирген спорт тренери да. Молдосов. Анан көп нерсеге үйрөттү. Эми жанында жүрдүк. Эми атамдай болуп калдым айтканча. Тренер ушундай турбайбы? Биринчи тренерим дагы экөө чогулуп мага жардам беришпи, түрткү болду да. Анан башка да тренерлерим бар. Алар да мени поддержка кылып турат да. Баардыгы өзүнүн мындай колдон келишинче жардам берип, мындай өстүргөнгөчү. Ошентип мен ушул деңгээлге жеттим десем болот да. Бул 220 кгды мен үчүн 11 жылдан кийин көтөрдүм. 11 жылдан кийин. Залга баргандан баштап. Залдан баргандан 11 жылдан кийин, 220-ны жыл сайын 5 кг, 4 кг кошом. Эми азыркыга чейин эле айтам агайларга бардыгына мен эмес депчи, силер жардам берип турсаңар. Ата-энем команда эң башкысы ата-энем үй бүлөм аябай поддержка кылды да, мындай ишенди да. Ушул биринчи тренерим ушул балаңыздан чыгат. Чоң турнирлерден кандай турнирлерди өттүң? Чемпионат Азия, Чемпионат Азиядан 2 жолку күмүш медалдын ээси болдум. 3 жолку коло медаль. Взрослый арасында, чоңдордун арасында. Чоңдор арасында 2 жолу күмүш, 3 жолу бронза. Анан гран-прилерден, чоң гран-прилерден бизде гран-при болот да, церемония. Ал жерден бир 4 жолу уттум. Кыргызстан желбиреттим да ал жерден. Анан чемпионат мирадан болсо 2021 күмүш алып калдым. 2022 Колумбиядан 3 болуп калдым. Андан сырткары Кыргызстандын 3 категория рекордторун буздум. Азыр менин рекордторум турат. Жакшы. 3 категория. 15 жыл мурун бузулган байкен рекорд буздум да. 15 жылдан кийин буздум мен. 15 жылдан кийин буздум. Тренердин рекордун өзү айткан. Тренер, биринчи тренерим мен рекордум бурсам, мен сага атайын бир өзүмдүн трюкумду айдап жүргөм депчи. Өзүнүн баарлаган. Ошону рекордун бурсам, аны кийин тапшырды да мага канча бир где-то 7 жылдан кийин тапшырды окшойт мындайчы. Сен достойный болдуң деп мындай. Бизде мындай трюк болушу мүмкүн айтылганда, бирок башка нерселерге мындай башка болушу мүмкүн да, мындай арзан эле болушу мүмкүн мындай, бирок ал мен үчүн аябай чоң эме болду, мындай чоң ийгиликке жеткендейчи. Yeah, my name is Менин атым Тим Роулинг. Мен Чикагонун өзүнөн болом. Менин бул спорт клубума 9 жыл болду. 16 жылдан бери оор атлетика менен машыгам. Азыр 39дамын. Пан Америка жана дүйнө чемпионатынын күмүш медалын алгам. Бир канча жолу Американын чемпиону болдум. Жана азыр ушул залда иштейм. Мындан 1 жыл мурун Бектөлөт келди. Ал кышкы кийимдерди кийип алыптыр. Мен айттым, бул ким десем. Мен ошондо балдарды машыктырып жаткам. Ким десем, ал мага 2020 Токио деп Олимпиададагы видеосун көрсөттү. Мен деп таң калгам.
So yeah, we Ошондон кийин became достошуп friends келебиз. and training together and very Мага ар дайым interesting жаңы for me to адамдар meet менен new таанышкан, people from different башка countries өлкөнүн адамдары and менен, learn, алардын always маданияты trying to менен learn таанышкан more аябай from more кызык. people and, he's been great for the Ошентип gym and Бектөлөт өзүнүн оор myself. атлетикада Very тажрыйбасын мага motivating, көрсөттү жана very анын educational, спорттогу билими, lots of шыктануусу knowledge, мени таң and калтырды. it's very good for the athletes at my gym Бектөлөттөй бала too, бизге дагы, to биздин see залга the дагы керек болчу. professional and how he's very Ал serious, машыгууда he аябай trains, серьезный машыгат, and very берилет, focused, фокус and кылат. it's very, very good for the gym. Ал Yeah, I азыр mean, жаш, he's still young, жаштыгы and, менен, if you өзүнүн have the тажрыйбасы opportunity, менен my opinion is көптөгөн to нерселерге keep жетсе болот. trying and keep going. I mean, Мисалы I'm мен 40 40 years old жаштамын азыр. basically, and I'm still- Бирок дагы still деле аракет trying кылам to бир hit the нерсеге new жеткенге. PRs. I was a Буга чейин baseball бейсбол player менен my машыктам. whole life, and I had the shoulder injury, Желкемдеги and жаракаттан улам аны ended таштадым. my career, and, I started Андан кийин training агамдын athletes. My brother has a gym in the залында Chicago балдарды area as маштыра well, баштадым. and I had to learn how to do the Olympic Оор weightlifting атлетиканын movements олимпиада to эрежелерин teach билбейт the экенмин. Ошондо athletes. баарын And then I became үйрөнө more баштадым. educated. My brother's coach was a Chinese coach. Менин агамдын Jumping тренери Ma, Кытайдан kind of болчу, famous Jumping name. Jai. And then I Jumping met Mai, my белгилүү coach тренер. also from, А менин Belarus, тренерим Oleg Белоруссиядан Kachko. Олег I just Качко. kept learning, Мен learning алардан from more аябай and more көп people нерселерди and үйрөндүм. Жана башка started адамдардан to compete билим алдым. myself and, kinda Ошентип өзүмдү өзүм көтөргөнгө аракет кылдым. became- and then I Ошентип opened my мен own өзүмдүн gym. залым. Ушун жеп эле 220-ны көтөрүп атат. Бул Дагы жерде көбүрөөк канча- жерде бир 300 көтөрөт го дейм. Канча грамм белок бар бу жерде? Бул жерде бир өзүндө 50 грамм белок бар да. Өзүндө. Бир өзүндө. А протеинде Бул бир порциясында 25 грамм белок бар. кургабайт экен, сочный да? Дагы бир сочный. Арасынан май кеткен, эт кетет экен да. Бул эми 10 уйдан бирөө чыга ушундай да. Ар бир уйда жок да. Ошо эмки жылы Японияда ошо Азия оюндар бар. Буюрса, ошока бул дос балам да өзү поддержка кылып, бир көрбөйсүңбү эме кылып айтып атат да. Буюрса барго дейм дагы шанс. Кечээде чемпионат Америкада көтөргөндө элдер 160га келип токтоп калса, бул 150-150ге келип Американын номер 1-дери келип 150ден токтошкондо бул старт эле канчадан башталды? 170ден башталды. 65ден баштап. 170, 190, Азыр 200. азыр Американын чемпионатына чыксаң канча уже уттуңа бир жолу? Уттун 2 жолу. Эки жолу. Экинчи жолу. 2 жолу Американын оор атлет боюнча чемпиону болду. Жок, бул жактан чакырып атат. Мен эми бизде кыргыздар намустуу келебиз го, мындай өз патриотизм. Мен андай кызыккан жокмун да чынында. Мен өзүм мындай Бирок ошол чакырганга жараша алар шарт түзүп беребиз деди. башталышы $4000 айына стипендия коюп берет. Анан гражданство мен негизи билбейм, мен андай менде Катар чакырган, Бахрейн чакырган, Босния чакырган, мындай өзүмдө ички патриотизм бар да. Буларды ошодон жакшы көрүшөт, билем мындай до конца күндө дуа кылып, ушундай кылып кызымдын атынан деп ушундайчы. Бирок ошон үчүн билесип эле кылып жүрөбүз да, көбүчө кылдар тыштабай тур депчи. Ооба. Айдаски миргечен тыштаба деп. Буюрса колдоом бар экен. өз деле ошо буюрса кечегиде 220 көтөргөндө еще дагы запас калды да ар жакта. А еще Америкасын Американ көрүп жатсам да дагы. жөн эле оңой эле көтөрдү вообще. Эл мага кол чалып тура калышып, мындай анан ошол жерде ызчы болушту. Эмнеге мындай таланттуу адам биякта эмнетип жүрөт депчи. Бул биякта дагы толтура шансы бар экен го депчи. Анан ошол жерде эме болот иште. Тренерлер келип сүрөткө түшүп атышты дагы. Бул китептин аты Сибир жана сүргүн системасы. Аны Джордж Кеннан деген киши жазган. Ал мындан 150 жыл мурун АКШдан Сибирге барган киши болгон. Ал сүргүндө кармалган адамдарды көргөнү барган. Ошол жерде көптөгөн адамдарды жолуктуруп, алардын ичинен кыргыз элин жолуктурган. Ошол жерде кыргыз күрөшүнө дуушар болуп, ошол күрөш жөнүндө дагы бул китепке бир бөлүм калтырган. Билейм доспайбы? Wait. Oh, Violating shoulder feels good? Yeah. Good. You want to dance to Okay. Let's go. You dance, huh? Hey. 앉아. I know it's short.
There it is. Hey, you funny. No funny, yeah. No. No take off. Right here. Wow, man. Давай. Yo. Oh. Кымбаттуу Америкадагы мекендештер, эгер сиз ишенимдүү, туруктуу компания издеп жүрсөңүз, Diversity Go сиз үчүн туура тандоо. Биз АКШда логистика тармагында 10 жылдан ашык тажрыйбага ээбиз. Командабыз тажрыйбалуу, жоопкерчиликтүү жана ар бир айдоочунун абалын жакшы түшүнөт. Бизде трейлердин бардык түрлөрү бар. Драйвен, Reefer, Amazon, Stepdeck, RGN, Lowboy, жада калса пикап хатшаттар дагы бар. Айлыгыңыз өз убагында. Жүктөр туруктуу, бардык маселелер тез жана адилеттүү чечилет. Мындан тышкары да Чикагода жана Питтсбургда өз идеал мектептерибиз жана ремонт шаптарыбыз бар. Лизинг, овнер оператор жана компани драйвер форматтары менен иштейбиз. Diversity Go туруктуу иш, ишенимдүү келечек. Спортсменде оюнда эч нерсе жок болуш керек да негизичи. Ооба. Профессионалдуу мындай кайгы, ойлонуп, стресс болбош керек мындайчы. Гормон, батулдук гормондор бөлүнүп чыгат да, радостный көрсө булар ушундай жашоо менен эметет да, жашап кетип, өзүлөрүнүн мындайчы, стресс болбойт, ага эме болбойт да. Өзү жашайт. Өзү менен өзү жылгап мындайчы. Бизде бир аз насырсыз эле мындай ойлонуп эле мындай го. Буларда андай эмес. Билеп, уят дегенде уялбайт мындай, билеп, радостный да. Делет. Америкага эмне болуп келип калдың? Америкага ошол Олимпиадага чыктың, Олимпиададан, кийинки Олимпиадага даярданбай эле Олимпиада Парижге папа болбой калып турган бияка келе бердиң, бул жака эми агайларга айттым. Эми мен чынында чыгып жүргөндө баягы мындай машина алам, үй алам, спорттон акча чыгарам деп мындай ниеттенип турдум да. Баардык нерсе ниетке жараша болот экен. Анан өзүм баягы дуа кылып дайыма кыргыз элин баягы жерин желбиретип, кыргыз элин баягы сыймыктанган жигит болсун экен, оорочу болчу экен деп мындай дайыма дуа кылып жатчы мындайчы. Алла таала эми мындай ниетке жараша берет экен да. Шүгүр мына Кыргызстанда байкелер баары колдойт, үй бүлөм, досторум баары мындай колдоп турушат да мындайчы. Айланамда адамдар баары жакшы мындайчы. Жакшы. Анан эми азыр айттым агайларга кеңешип, мен келип бир аз кылып, көрөйүн, түрөм кылып бияктан дагы депчи. Эми бул возможностторун көрөйүн, анан кайра келем деп анан уруксат беришкен өзлөрүчү. Уруксат беришкен. 1 жыл болуп калды. Бирок жаңы биздикилер баягы билесиз алмашты, жаңы тренерлер келди. Билбейт экен. Анан алар чалыштымы? Жаңы тренер рахмат баарына, азыркы составга мага чалышты, чыгылды. Жаңы тренерский штаб, Даярданалы, келди, даярданалды. Анан айттым ошо бир-эки көйгөйлөрүм бар. Ошо көйгөйлөрүм бүтүрүп алып туруп, анан ошо барайын депчи, барып. Буюрса ушул 2026 келе аткан жылы Азия оюндарына даярданам. Буюрса ошого планга отабыз. Эми азыр агайлар менен дагы такташ сүйлөшүп, эми азыр бул жерде возможность жакшы болот да. Чын айтканда Кыргызстанда мен бир күндө 5000-6000 сом өзүмө чаптап албайм. Бизге баягы 220 эле кармаш үчүн минимум 5000 сом чапташ керек да, денегечи. Ал жакта эми Эмне тамак жейсиңер, тамак жөнүндө? Эми мен өзүм баягы определенный эме келип калганда баягы бутум толот да. Мен камыр жейм, нан жейм, кайнатылган ушундай тамактар жейм да, мындайчы. Вес өзгөртүш үчүнчү май. Орду көтөрүш үчүн баягы чучук деп коет го, чучук. Чучукту жейм, бирок чучуктун эмесин этин көрүп калам да, май аз. Кээ эле эми баягы беш жетпегендер май жеш мүмкүн, а мен ошо таза икра билесиз, балыктын икрасы, таза натуральный нерселерди аракет кылам да. Ошон үчүн бул жерде билесиз, возможность бар да экен да, мындай өзүңө 5000 сом чаптап кое аласың. Кыргызстандан чын айтканда ал нерсени чаптап албайм, анткени ал жакта өзүм айлыгым 40 000, 30 000 жетпейт да. Жетпей калат, жетпейт да күнүгө. Ошон үчүн бу жерден 2,5 келгенден бери 1,5 жыл болду. Эми оратылчы баягы жөн жүрө албайт экенбиз да. Мелдешиге кызыгасың, азартта бул чыккың келет, бул жактан дагычы. Анан бул жактан да даярданып көрөйүн деп чемпион Американы уттум. Ана экинчи жолдон экинчи жакында 2 ай мурун уттум, көрдүңүздөр өзүңөрчү.
Давай, давай. Кыргызстандан бир 4-5 айда 2-3 жыл отуруш үчүн 5 айдардан калдым сен айткандай. Аябай 2 мал, 3 мал тренировка болот. Бул жерден 2,5 айда эле 2-3 кг көтөрүп койдум. Мындай көрсө, профессионал спортсменге мындай чаптаза болот экен да. Профессиональный баягы. Атаңыз эме алыш керек да, подход кылыш керек экен да, мындайчы. Мындай өзүмө керектүү нерсени эме кылдым. Формамды сразу алдым да 2,5 айда. 2,5 айда $8,5 чаптап берди да мага. О күндүк нормагачы. Кандай досуңар? Канча Биз өзү экөөбүздүн Токтогулдан болобуз, классташпыз экөөбүз. 10-11 класс чогуу бүткөнбүз. Бирден башка, 1-класстан башка. Жок. Бир школда окуганбыз, анан 10-11де экөөбүз чогуу бүткөнбүз. Мен бияка Америкага келгенден кийин белгилеп келди деп болуп калдым. Анан сүйлөшсөк эле бул мен башка жакка барышым керек ушундай деп, ал жакта мен сопернигим бар, ошо менен чогуу даярданышым керек деп. Мен айттым бияка эле кел, бияктан деле даярдансак болот, жакшы эмелер бар. Тияка кетип калды ол, анан барып көрдү бир. Кетип көрдү. Оңой эмес да деги эле да. Анан ал жакта доставка кылып, тигүү болуп, ал жактан эми Портлендде жамгыр жаа берет го. Эме кылган жок ал жактан көп. Анан бияка кел деп, бул жерден даярданып, бизден колдон келишинче жардамыбызды берип атат. Не деген менет да? Булчун. My legs, like my legs. Genetic. And lots of training. And lots of training. Genetic too, right? Yeah. Банан, chicken, beef. All natural. Yeah, He natural. said never. Never. Zero. Шаңгиске ошо оратлеткага булчуң эмес, ошо стаптарда көрсөм, булар стаптарда. Lots of supplements. So if you can drink something to make you feel more energy, more focused, and you're gonna have a better workout, you're gonna have better results. If you go into the gym and you're tired and muscles are sore, less likely to have a good workout, and the progress will slow down. So the creatine, the protein, amino acids, that helps muscle soreness and recovery quicker, and then the pre-workout will help you have a better workout too. You just have to be smart with the brand that you choose. Yeah. When I wake up, I have coffee, and I put some collagen protein in my coffee. Collagen protein, good for the joints. Before breakfast, right? Before breakfast, yes. And then breakfast, I usually do like 6 eggs, 3 eggs, six eggs, Okay. 3 or 4 sausages, 2 pieces of toast, and a protein shake. Oh, every morning. Usually, yes. Usually. Especially when I'm training, because I know to have the good training, I need the good fuel. Oh. You cannot go into the gym with an empty. Okay. Like the car, you need the gas. You need the good gas. Yes. Like the race car needs the special gas, not just pizza and whatever, like junk food. Okay. You have the race car, it needs a special fuel. Okay, so if you're trying to be a high-level athlete and try to be very strong, you need the good fuel, like whole foods, lots of calories, and will give you more power. And then usually then I'm training, and I have a more protein shake after training, and then maybe a couple snacks because I'm coaching a lot, maybe some fruit, and then dinner. I do a big dinner usually, like maybe What some. time? What time? Yeah. Usually I leave the gym around like 8, 7:30 or 8, so I get home a little bit late, and I usually have some sort of like steak, soup, maybe pasta, potatoes, and I eat a lot. And then actually for my dessert usually I eat some cereal, and I put lots of honey on the cereal, but I try to get the healthy cereal, not the all sugar. What time you wake up and what time you sleep? I usually wake up at like 7, and I go to bed at 10, between 10 and 11. 10, 11. Yeah. It's good. Good. Yeah, good schedule. You have to be on the good schedule. I've been an athlete my whole life, and most important, you have to be on the good regimen, Yeah. you know? And sleep, a lot of people, they underestimate sleep. It's very important Important. for your body to refresh, recover, and feel strong. Азыр эми оор атлетика жок болуп атпайбы 2028-кечи. Ушу Олимпиада жок болуп атат да, балдар баардыгы жаштар болуп атат. Анан
ошон үчүн ой пайда болот да көтөрүп берейин орат атлетиканы депчи. Өзүм да 2020-дан баштап 24-кө чейин жакшы деңгээлде алып бердим, мүмкүн болушунчачы. Эми чемпион медаль болбосо дагы мүмкүн болушунча медалдар алып берип атат да, поддержкалык. Анан азыр ошо эңки жылы Улда Досболовдо өзү карайын, давай орат атлетиканы көтөрөлү Кыргызстанда депчи. Эми Кыргызстанда сеткадан айтканда 5 000 – 6 000 сом албайбыз да, чын айтканда. Бул жерден можно да эме алганга. Өзүбүзгө чатап алабыз да. Саптасаң дагы. Анан ошо буйруса ушундай пландар бар. Ол өзү тренер эмес негизи. Анан как тренер деп поддержка алып атат мындайчы. Полный аракет кылат. Штанга салып берет, бизде билесиз, оор штанга. Оор берсе салып берет өзү болуп эле. Өзү боксер да. Салып берет. Күлөрөм мен. Болушунча аракет кылып атабыз эми. Жакшы результаттарды коет го дейм. Көп ойлошот, ар кандай сайынып, анан укол сайынып, анан протеин жеп, шыл протеин. Мына чисто мраморный стейк, Таза белоктор, алыңыздар. мраморный стейк. Стейк. Стейк менен эле 220 көтөрдү. Биздин организм көтөрө алабы экен. Көтөрөт. Негизи биздин Кыргызстандын өзү биз кичинекей эле мындай картада көрүнбөгөн эле эме болгонубуз менен, бирок Кыргызстанда бизде билесиз өзүңүз эле кандай чемпиондор бар. Мисалы үчүн Америкада 400 миллион адам барбы? 400 миллион адам Бегдөлөт номер 1. Токтогулдан келип туруп эле. Токтогулдан келип туруп эле. Анан кийин Американын Кандай жана немелерди рекордун жөнү эле мындай оңой эле. Еще нар жакта запас бар. Бул еще эртең менен турат, иштейт кечке чейин. Кайра тренировка барат, кайра эртең менен турат, иштейт. Тренировка менен ишти одновременно алып кетиш өтө кыйын болсо керек го дейм. Өзүңүз деле спортто жүрөсүз, билесиз. Анан если стабильно тренировка кылса, эртең менен туруп, как штык бир күн сбор, эртеден кечке тренировка кылса, анда баарын карай турган болсо анда 235 бар го дейм жеңине. анда инвесторлорго айтыш керек экен азыр, эгер туура инвестиция кылам десең атына. Мына башка жака зачем? Биткоин, ситкоин. Мына даяр биткоин. Көтөрөт о да. Бардыгына рахмат. Мүмкүн болушунча мен поддержка кылышты, колдошту. Эми Олимпиадада медаль ала албасам дагы колдон келишинче катышуучу болдум. Катышуучу болдум да мындай. Мүмкүн болушунча эми Токиодон мен. Токиодон. Анан кийин Парижге даярдандым. Парижге даярданып жүргөндө ошол бир аз кабыргамдан травма болуп калды, билесиз да, бизде оор атлетикада бул эми травма болот. Профессионалдык спортто баары травма болот да. Ооба. Бирок ошону эми карап жүрсөк. Ооба. Анан ошо мен да эми бул неме экен кармап калды. Бир ай калганда аябай мындай түйүлүп, анан таппайбыз да. Көрсөм суук тийип калат экен. Биз көбүнчө 3 мал тренировка кылабыз, 2 мал тынбай анан тердеп жүрөбүз. Суук тийип калган экен да. Ошого Париж Олимпиадасына акыркы Кубок мирадан 3 болдум ал жактан да. Анан бирок жолдомого 3 очко жетпей калды да. 3 очко жетпей калып, анан аябай стресс болосуң да. 2 жыл бизде Олимпиадага лицензия алыш үчүн 2 чемпионат Азияга, 2 чемпионат мирага, 2 турнирге чыгыш керек да. Обязательно еще очко алыш керек ал жактанчы. Бизде 2 жыл. Анан жанагынча өзүң билесиңде 100 деген мал болот да. Ошодон 12 алат да лицензиячы. Аябай. Лицензия алыш деле оңой эмес экен да. Мен жолдомо деле болчумун. Анан акыркы мелдеште ошол жакшы көтөрө албай калдым да. Бир жанагы бизде рок деп коет. Ошодон аксап калдым да кичине. 5 карым жетпей калды. Очко менен ушу 3 карым жетпей калды да. Анан эми мүмкүн болсо көтөрдүк. Анан Кыргызстанга келдим. Бир аз восстановление болуп, анан кичине башка жака барып келсем деп ой болду да. Анан может мен башка жака барып жүргөм, за границадан Американы көрүп келейинчи, эми машыгып, ал жакта кандай болот экен депчи. Анан ошондон бул жака келип калдык Америкага. Негизи кыргыздар өзүбүз мындай патриотизм болобуз да, мындайчы. Кыргыз дегенде күйүп турабыз го, намустуу келебиз го. Мен да ошондой принциптен да мындай Ошол принципти карманып экенсиң да. Ошол принципти карманам да. Башка мамлекеттин атынан мындай чынында чыккым келбейт да. Акчасы деле жакшы экен мындай, бирок бүт эми мындай эме барбайт да, мындай намус барбайт да. Ошон үчүн өзүм деле мурда намаз окуп атканда эле ушуну тиленчим да. Кыргыздын жигити болуп, Кыргызстан ошо желбиретейин аренада депчи, мындай ошентип эми
дуа кылып келчүмүн. Ошо Кыргызстанга качан барайын деген оюң бар? Анан азыр барганга эмне сага тоскоолдук болуп атат? Кыргызстанга азыркы биздин инчектер бир аз жаш болуп атат азыр. 200 килограмм көтөрүш үчүн дагы бир 2-3 жыл минимум керек делет да. 200 килограмм өзү деле айтып тургандай мындай жеңил айткан менен өтө оор нерсе да бул. Өтө сабырдуулук, чыдамкойлук керек. Анан мен 20 жаштагы бала эмесмин да. 20 жаштагы бала эмесмин. Мындай кичине 29 уже көйгөйлөр бар да. Спортсмен мындай ою толук болуш керек да. Ою толук болсо бактылуу гормондор бөлүнүп мындай өзүң да. Анан бир нерсе оюңда алып турса, ал сенин результатыңдагы башка нерсеңде жолун буйт да. Ошого эми азыр барганда стипендия жок ал жактан. Анан эси жанагы материалдык бул жактан эми материалдык кичине көтөрүп алып жүрөбүз да. 11 жыл спортко арнап турдум, оор атлетикага. Баарды агайлар айтып атат, байкалар айтып атат, сен көңүлүң албайт экен башка эле депчи. Оор атлетикадан көңүл. Эми ал спортты сүйөм, мындай. Өзүмдө бар да, ишенич бар да, мындай көтөрүп берем деп, мындайчы. Анан бир эми 10 жылда айта албайм, бир олимпиадага мындай жетет да. Үчүн жетет десем болот да, мындай даярдансам болот. Если ошо Кыргызстандан ошо мен жанагы көйгөйлөрүм чечип берсе, мен мындай. Сен көйгөйлөрүң бул сага шарт түзүп бериш керек. Бул жерден шарт эми Шарттарга эми кандай шарт түзүп бериш керек сага? Эми мен 8 жылдан бери сбордон жүрөм, анан азыр эми үй билесиз го, шаарда үй проблема. Анан бул жакта кичине үй сүй алып алып барып көтөрөйүн дегем өзүмчү. Анан ошол возможность болуп калса, мен барып өзүң сүйгөн жумушуңду кылсаң жакшы го. Бул жактан эле иштеп жүрөбүз. Ошол нерсени алып келем бияктан иштесем элес. Бирок мен жөн эле убактын кетирбей, ойлдам тийзимде атам да, кырсаңачы. Мындай бар да, эми данный бар. Сен да Кыргызстандан чалып бир мындай сунуштар түшпөдүбү, предложениялар? Жаңы келген главный тренер менен жаңы состав болду да, биз шайланды. Чалды өзү чалып, бегделет кел, иштешели. Бүт условияң жакшыртып берейин дейт. Эми тамак аш, сбор ушундай да, мунукудай болбойт деди. Бирок агайга эле айттым, эми ал жакшы ал жак, бирок мындай материалдык көйгөй болуп атпайбы азырчы. Мен иштеш керек турган убакыт келип калдым да, иштешим керек да, жо возраст ушундай болуп калды. Анан если ошол нерсени чечип берсе, мен даярмын да, барып көтөрүп бергенге. Бул жерден мен акыркы чемпионатта ошо 4 ай, 5 ай даярданып 220 кг көтөргөм да. Негизи аябай 2 мал. Анан бул жерде мына дос балдарым поддержка кылышып, где-то $8,500 болгондо 2 айга канча дайынып калат, бир $150 таптадым күнүгө өзүм эле. Денени кармаш үчүн да. Ушу булчуңду көтөрүш үчүн 2,5 айда эле 220 көтөрдүм. Мелдеште да бар. Ошо башка байкелер да таң калып атат деп, форма келип алыпсың го депчи. Анан если ушуну көрүшпү, возможность болсо чыкканга даярмын да менчи. Анан башкага сунуш андай мындай чынында $10,000 десе деле мындай кызыгым жок да. Ушундай эрктүү, принципиальный адаммын, мындай до конца да, мындайчы. Секирип, бияка секирип кетпейм да. До конца бир нерсеничи. Если чакырып алсам, бул жактан эми Жакшы. Кийин өзүм жаш слоемду жакшыртып, анан барбасам, азыр чынында кыйын болуп атат да. Колдош керек эми спортсмендерди колдогонда. Кыргызстан жерегин бардык жерде. Мелдеште дагы ошончо жүргөндө чоң эме да, ответственность бизгечи. Ушундай дос балдарың үй бүлөң баары колдосо, анан мындай дух пайда болот да өзүнчөчү. Өзүнчө дух пайда болот, мындай көтөргөндө да мындай ачылып сонунда мындай ушундай менеттер. Дайыма медаль айтканда, утканда айтам. Эми бул өзүн айтпайм, мындай дос башка айтам да, ушундай жардам берген балдар ушул медаль ушулардыкы. Бул медаль жөнөкөй эле медаль, бирок мен үчүн канча адамдар жардам берген медаль деп айдым көрсөм да. Мен жана видеолорумду көрүп калсаң, агайдын боюнда медаль бүтүрө. Бар ушу сиздики үй бүлөмө чалам биринчи эле. Жана жардам берген байкелерге чалам, буларга айтам сразу элечи. Дайыма ушундай сыймыктанып жүрөм да. Ошон үчүн өзүм жеттим деп айта албайм да. What's
Олимпиаданын чемпиону болуу үчүн канча жаштан башташ керек машыгууну? Эгерде жашы өтүп баштаса, мисалы мен 30 жаштамын дейли. Баштасам болобу же кечпи? Ооба, баштасаң болот. Бирок мастерский уровеньге чейин жете аласың. That's what's nice about weightlifting. They have the level for the older division. Олимпиаданын чемпиону болуу үчүн башка спорттордо эле жаш кезде баштаган жакшы. Буга көп жылдар керек, көп практика керек. Мисалы мен 24 жашымда баштагам. Жакшы эле ийгиликтерди жараткам, бирок Олимпиаданын чемпиону болууга кеч болуп калгам. Бирок мүмкүн жетсе болот. Бирок аябай кыйын болот. Мисалы мен машыгуудан сырткары жумушум бар. Кечке жумушта болом. Эгерде Олимпиаданын чемпиону болгон келсе, укташ керек, тамак жеш керек, стресс жок болуш керек. Жаштарга жана менин кыргыз элиме өзүңүздүн мотивациялык сөздөрүңүздөн айта кетиңиз. Мотивациябы? Тренировка, машык кыла жана машык кыла. Качкабы же башкабы баары денеге пайда болот. Акылыңарга да пайда болот. Көптөгөн адамдар кеч башташат. Ошон үчүн чоң жетишкендер жетишпей калат. Мен дагы ошолордун арасындамын. Эч качан чемпион болбойм деп, дайыма чемпион болбойм деп ойлоп жүрө берипмин. Көрсө туура адамдар менен жүрүш керек экен. Силер дагы башынан туура баштагыла, травма албагыла, жетишкиле. Ооба, бизде көптөгөн адамдар бар залда. Алардын арасында 75 жаштагы абабыз бар, 71 жаштагы апабыз бар. Ар кандай возрастта адамдар бар. Кылам деген адам эч нерсеге карабай кылат. Туура тренер тапкыла, баштагыла, ийгилик болот. Ийгилик болот буюрса. Кагаздарың бүтөйнүп калып буюрса. Ооба, Азыр кандай абалда кагаздар? Эми бул жерден эми кагаздарым өзүңүздөр көргөндөй жөндөн жөн эле кармап кетишти да, мындай. Бир ай отуруп калдым. Бир ай кармады, камап койду го? Бир ай тияктан кармалып, мен эми 5 жылдык уруксат кагазым бар болчу жумушка. Ооба. Ойлонбой эле жүргөм, негизи. Көргөздүм, мен ушундай кагазым бар, ушундай машыгып атам биякта десем, жок, бул нерсе болбойт, биз сот менен чечишин деп койду да. Бул жакта сот менен чечип турбай бардык нерсе. Бардык, ошентип эле бир ай адамдар көп экен кармаганчы. Анан бир ай болуп кетти. Бир ай созулуп, анан дос балдарым адвокат жалдап, бүт мына бул ушундай чын эле таланттуу эме бала, атлет мына деп көргөзүп, анан суд көрүп туруп, со уруксат сага чыкканга деп мындай уруксат берди да. Ошол жана рейд учурунда туш келип калыптыр да. Сага туш келип анан бир ай immigration, Бир ай ошо detention деп коет экен, өзүлөрүнүн мындай. Ал жактан карабай экен, мен ошол Американын чемпионатын уттум 2 жолу, Олимпиаданын участник олимпиадамын дегениңе болбоду. Эми ал жакта карады, ошол негизинде чыгарды да менимче. Просто 1800 адам болуп калдык бул жердечи. Анан 5 эле судья бар экен. Жетишпейт. Күнүгө 20 адамдан кирет, 20 адамдан. Анан ошентип отуруп ажаташ болуп атат, анан 4-чү мааран келди да. Мен декабрга чемпионатка бара атканбыз да, мелдешкечи. Форма жакшы болчу, сону жарып атканбыз. Анан бир ай ал жакта түрмө эмес эми, иммиграцион эме да. Анан Убактылуу кармоочу зал жок. Ошон үчүн баягы сейилдик тосканды артып кеттим да. Анан бул залды эме мелдешти токтоттук убактылуучу. Анан эми кийинки мелдеш баягы ошо Азия оюндарына Кыргызстандын атынан чемпионат мирага буйруса максаттар бар да. Буюрса уруксат кагаздарын дагы алыпсың, эми Кудай буюрса чыгып, спокойно чыгып. Жакында эле келди. Кыргызстанга чыгып алам, кирип келип алам. Мен башында ошол нерсе менен келгем го, грин картамды алып алайын депчи. Грин картамды алып анан барып көтөрөйүн деген. Анан ушундай бияктын эмеси башкача экен, келгенден кийин баягы Шарттары ойлогон ойду кыстаган турмуш теңет болуп кетти да бул жакчы. Кыргызстандын атынан өзүң айткандай, Олимпиададан Кыргызстандын желеги менен көрөлү сени. Буйруса 2028 балким Олимпиадага барып калам буйруса. Балким. Эми просто мына 12 жыл кылдым да. 12 жыл бул чисто эмгек оор атлетканы арнадым мен. Только оор атлетканы изучить эттим, бүт окудум. Эмне бел булчуңдар канчада бассейн болот, канчада өзөт. Ошону бүт арнадым да, чистачы мындай. Ама обидно болот да. Жөн эле таштап коюшчу. Ичиңе мындай сүйүп турасың, бирок
сыртыңкы жашооң башкача кылыш керек да. Анан ошого жараша ошон үчүн бияктан келип атканда дагы карарсыз, иштебей жоготуп сайыр элечи мындай сүп өткөзүн да. ооба Пока мындай башыңыз болсо чыгып берейин деп көрө жатарбыз. Буюрса баары жакшы болот деген ойдомун. жакшы бектелет. Рахмат сага, бүгүн жакшы күн өткөрдүк. Жакшы тамак болду, силерге дагы сыйыңарга чоң рахмат. Кыргызстанды дайыма эле кандай десем, өсүп өнүксүн, биз деми ошону каалайбыз да. Өсүп өнүксүн. Дагы даярданып, биз колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Бизден не ошол витамин тамактарын, жол кире, тиги бу башка жактарына жардам берип, тренер болбосок дагы немелерин, блиндерин салып берип, массажын кылып. Жакшы, ошентип аракет кылсак, буюрса Олимпиадага шанс бар. Бизге биякта бардык жерге барсак, американецтер таң калат. Биз биякта чоң турнирге бардык, ал жактан чыккандан кийин бизди ошол жерде тренерлер алып алып туруп атайын залына алып барышты өзлөрүнчү. Анан ал жерде баардык спортсмендер чогултушту да Бегдөлөттү сен көтөр, биз видео тарталы деп байланып камерага тартылышты. Сен антип көтөрөсүң, уя кыласың, мындай кыласың, тигиндей жаман таң калышты да. Жолубуз Американын эң чоң тренерлери экен ошолорчу. Муну видеого тартышты, тиги болушту, бер жагынан эметишет. Анан бизге көрсөт, мындай кыл, тигиндей кыл, чоң турнирлер бар. Былтыр мурда жылы бир чоң турнир болуптур. Биринчи местага $10,000 коюлуптур да. Анан биз эмес калдык, кызыгып да калдык. $10,000 берсе жакшы чыгабыз депчи. Анан азыр Америкада номер 1 болуп атат. Азыр американец теме соперниктер деле шанс жок го дейм азыр. Дагы даярданабыз башы Олимпиадада. Кудай буюрса, LA'де Бегдөлөттү бардыгыбыз колдоп, коштоп чемпион кылабы. Буюрса. Кыргызстандагы ошол сөздөрдү дагы Кыргызстандын жанагы Оор атлетика федерациясына жетип, алар дагы сага колдоо көрсөтүп, мамлекет тарабынан дагы бир кандайдыр бир жардамдар көрсөтүлүп, мамлекет тарабынан спонсорлор чыгып, буюрса эл көрбөгөн таланттарды. Ооба, биз эми Кыргызстан үчүн ар дайым даярбыз го, мындай өзүбүз до конца туруп бергенге.